Сокулуктагы талаадан жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Аялдын сөөгүн ашканада 9 күн кармап отурган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жүрөк учун алган окуя Ысык көлдүн Кызыл суу айылында болгон. Милицияга таштанды жайында аялдын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Иликтөөдө 37 жаштагы маркумдун өздүгү аныкталып, ал киши колдуу болгону далилденген. Кылмышка шектүү катары ошол эле айылдын тургуну аял менен чогуу жашаган 52 жаштагы киши кармалган. Ал кырсык болгон күнү экөө чырдаша кетип, аялды башка балка менен уруп, мойнун толгоп өлтүргөнүн айткан. Ошондой эле сөөктү ашканасында 9 күн кармап, андан соң үйдүн жанындагы таштанды контейнердин жанына таштап кеткен. Кылмышка шектүү 2 айга камакка алынды. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Демес паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Тайвандагы катуу жер титирөөдөн каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок. Борбордук Тайвандын метеорологиялык башкармалыгынын маалыматы боюнча 3 апрелде Тайбей убактысы боюнча саат 7:58 Тайвандын чыгыш жээгинде күчү 7,2 балга жеткен жер титирөө болгон. Жер титирөөнүн очогу аралдын чыгыш сууларында. Хуалиен округунан 18 чакырымдай түштүк-чыгышта, 35 чакырымдай тереңдикте болгон. Тышкы иштер министрлигинин алдын ала маалыматтары боюнча каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Такталбаган маалыматтарга караганда, учурда Хуалиен уездинде Кыргыз Республикасынын 12 жараны жашайт жана алар жер титирөөдөн жабыркаган эмес. Булак Серепкежи. Бишкекте 3 баланын энеси мурдагы күйөөсү бычактап каза тапты. Бишкекте келинди мурдагы жолдошу бычактап өлтүрдү. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, 4 апрелде 102 кызматына 1990 туулган жаран каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүүгө шектелип, анын мурдагы күйөөсү 1991 туулган жаран кармалган. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова киши колдуу болгон аял 3 баланын энеси экенин жана клининг жаатында иштечү деп жазды. 18 жашында аны мажбурлап турмушка чыгарышкан. 22 жашында күйөөсү кол көтөрүп, акырында ажырашып кетишкен. Ал оор шарттарда жашачу. Биз ага бардык кыйынчылыктарды чогуу басып өтүүгө жардам бердик. Үй куруп, ишин уюштурууга жардам бердик. Мурунку күйөөсү аны дайыма аңдып жүргөн. Кече эле келип бычактап, ал каза болуп калды деп жазды укук коргоочу. Сокулуктагы талаадан жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. 31 мартта түндө Сокулук районунун Пригородный айылына жакын жердеги талаадан жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Маалыматты ЧОБтин басма сөз кызматы тастыктады. Милицияга чакыруу саат 22:09 түшкөн. Бул факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Бардык керектүү соттук укуктук экспертизалар дайындалды жана жаңы төрөлгөн ымыркайдын апасын аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык чечим чыгарылат. Булак Баракелди.